Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү видеоролигибизде биз сиздер менен разгон счета, также балансыбыздан вывод кылабыз достор. Балансыбыз $687 и бүгүнкү видеоролигибизде биз балансты нереально көтөрүп, баланстан акча чечебиз туугандар. Ушул видеода көрсөңүздөр болот. Кантип чечемин, кандай разгон кыламын. Бүгүн бизде пятница, убакыт көрсөңүздөр болот 22:38 и бүгүн как-то непонятный неме болду. Бул жакта сайтта котировкалар жоголуп кетти, потом кайра появляется этилди, но кайра восстановить этишти да. Бул технический работа болду, небольшой ошибка болду, но бул ошибканы кайрадан сразу эле кайра коюшту да. Мынакей котировкалар кайра пайда болду. Башка темага өтпөйбүз. Бүгүн бизде торговля, прибыль, акча табуу жана баланстан акча чечүү да, вывод кылабыз. Карточкага биринчи криптовалютага вывод кылам, потом өзүмдүн банковский картама чечип ушул жактан обналичивать этемин да. Итак, азыр болсо биз торговый стратегия, торговый авторский стратегияга сиздер көрө алсаңыздар болот да. Бул стратегияны мен көп жерде көрсөтпөймүн, бир эле жолу көрсөткөнмүн видеоролигимде да, после стрима, и азыр дагы бир жолу көрсөтөмүн. Итак, раскруткабызды жана биздин стратегиябызды разбор кылып баштай берели. Азыр болсо биздин биринчи задачабыз анти-мартингер менен торговля кылышыбыз керекпиз да. Биринчи сделкабызга биз сиздер менен $300 ачабыз, $300, и последующий сделкабызды биз анти-мартингер менен удваивать этебиз да. Итак, биринчи валютная пара евро швейцарец, биз сиздер менен свечной таймфреймди коебуз и 30 секунддук таймфреймден анализировать этебиз да. Бул жерде бизде подъем башталыптыр и бул жакта сделкабызды 1 минутка ачабыз $300 на продолжение восходящего тренда. Бул жакта бизде $300 ачылганда общий доход $576 болот да, и кийинки сделкабызды ушул $576 биз темен кайра эле сделка ачабыз да. То есть каждый прибыльдарды биз кайрадан эле удваивать эте беребиз да, ва-банк ача беребиз и ушул анти-мартингейл менен биз менен 4-5 сделка менен жакшы доходко чыксак болот да. Биздин сделкабыздын жабылышына 10 секунд калды. Давайте күтөйлү. Далее биз менен ушул эле валютный парадан $576 сразу даярдап коелу. $576. Так, мынакей опасный момент болуп атат. Акыркы секундтар и сделкабыз успешно жабылды достор. Ушул биринчи сделкабыз успешно жабылышын аябай күтөм да. Ушул биринчи сделка плюска жабылганда биз менен последующий сделкабызды уверенно плюска жаап кете алсак болот да. Так, дальше биз менен бул жерде $576 1 минутка на продолжение ачабыз достор. Көрдүңүздөр, бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. Мынакей восходящий тренд болуп кетип атат и продолжать этип атабыз да. Биз менен сделкабызды болгону по тренду график кайсыл жака өссө, ошонун артынан эле биз менен сделкабызды на продолжение ачып атабыз туугандар. Пока сделкабыз жабылганга чейин мен силерге торговый обучение жана кандай группада торговля кылат экенибизди айтып кетейин достор. Бизде күндө торговля болот, кечинде саат 9-да и биринчи сессия күндүзү 3-тө болот да. Ошондо 2 маал болот. Получается, обучениени Телеграмда көрсөтүп үйрөтөмүн. Если вообще 0 болсоңуздар, анда обучение керек силерге, обязательно обучение керек. Анткени бул финансовый рынок и финансовый рынокто силер бул жакта акчаны көбөйтүп алсаңыздар дагы болот, но и акчаны жоготуп алсаңыздар болот да. Вот, и также биздин телеграмыбызда для новичков обучение бар и айткандагыдай эле биздин закрытый группабызда кечки саат 9-да прямой эфирде дагы обучение кылабыз да. Совместно команда болуп отуруп торговля кылып зарабатывать этебиз. Кошулуш үчүн мен ссылкамды видеонун астына калтырып коем, ошол жака жазып койсоңуздар мен силерди телеграмдын обучающий каналдарга кошуп кое аламын. Итак, экинчи сделкабыз дагы плюска жабылды. Евро-доллар, кийинки сделкама $1105 ачамын. $1105 и 1 минутка на повышение. Бул жакта эмнеге мен на повышение качтым, анткени бул жерде бизде локальный уровень поддержка болду. Мурун бул уровень сопротивление болуп ойногон, азыр болсо поддержка болуп калды да. Мынакей бизде уровень, далее бул жакта восходящий тренд болуп бул жака келди. Бул уровень сопротивление болуп калды. Далее 1, 2, 3 жолу пробитие кылган жок, коробка кылып туруп далее пробитие кылды. И уровень сопротивлениябыз уже поддержка болуп атат. Бул жактан уже графигибиз үстүгө өсүш керек да. Ошондуктан мен бул жакта на повышение качып атамын да. Байкасак болот, график именно ушул линиябыздан бизде отскок берип атат да. Бизде дагы 20 секунд бар. 20 секунд күтөбүз. Так, биздин общий прибылибиз $2121 болот экен. $2121. Так, аябай опасно болуп атат. Көрүп график кайра түшүп кетчүдөй болуп атат да. Бизде 5 секунд калды. 4, 3, 2, 1, 0. Yes, достор. Бул сделкабыз дагы плюска жатты. Эми кайра $2121 ачышыбыз керекпиз достор. Көрдүңүздөр, ушундай моменттер дагы болот. Рисковый да. 2100 канча болду ошондо? 2121.
$21 1 минутка бул жакта график кайра эле подтягивается этти уровень поддержкабызга, и бул жакта на продолженияга дагы бир жолу 1 минутка на повышение качып атамын достор. Ушул сделка жабылса, балансыбызга $4000 $72 түшөт экен да. $4072 биздин балансыбызга түшөт экен, и кийинки сделкабыз ушу $4072 болот достор. Так, 40 секунд дагы бар. Бул жерде ушу стратегиябыз бизде сакталып эле турат. Бизде дагы отскок болуш керек да. Бизде ретест болду, и дальше график на повышениеге кетиш керек деп ойлоймун да. Негизи бул рынок, и рынок өзү негизи непредсказуемый болот да. Канча анализ кылба, канча уровень койбо, по-любому рынок каалаган жагына кетет да. Канча опытный болбо, по-любому рынок есть рынок да. Так, бизде 10 секунд калды. 9 секунд. Так, рынок туура эле кетип атат. Так, 3 секунд, и бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Так, балансыбыз $4469 болуп калды. Кийинки сделкабыз уже аябай чоң суммага ачылат достор. Аябай чоң суммага ачылат, ошондуктан мага бир аз убакыт бериңиздер, мен анализ кылайын, жакшы анализ кылып туруп, анан кийин $3000, $4000, $2000 эки сделка ачабыз. Так, достор, жакшы ситуациялар пока что таппай атам, же болбосо мен сделка ачкым келбей атат. Ошого жакшы моментти подбирать этип атамын да. Так, ушул жерден бизде азыр разворот болушун күтөбүз. Так, кичине жетишпей калдым да, бул жакта батыраак ачсак жакшы болмок да. Бизде бул жакта көрүп турганда деле график көтөрүлүп атат да, жакшычы. И бул жакта бизде максимальный пикке жетип туруп, азыр мынакей эми разворот болуп атат. Ушул моменттен биз 1 минуттан сделкабызды ачсак болот да, на снижение. Давайте ушул жактан эки сделка ачабыз. Бизде график жакшы эле көтөрүлдү да, бул жакта жакшы эле көтөрүлүп кетип атат, и ушул уровень, ушул жерде бизде азыр разворот болушун күтөбүз да. Мынакей бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. И бул жакта мондай коррекциялар бар да, мынакей коррекция. Возможно, азыр бул жакта дагы ушундай коррекция болот да, мындай примерно ушундай коррекция болушу керек. Так, 30 секунд калды сделкабыздын жабылышына. Так, $2000 болгондо, так, санай албайт экенбиз да. Так, 15 секунд калды достор. Так, уверенно плюска жабылып атат бул сделкабыз. Жакшы достор, жакшы. 100% железный плюс болду бул. Ушу менен канча сделкабыз жабып кетти плюска? 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюска жаптык достор. Наконец-то. Фух. Эми достор, вывод кылабыз. Балансыбыздан вывод кылабыз крипто кошелекко. Давайте выводко киребиз. Вывод средств. Тезерге вывод кыламын. Сумма канча вывод кылсам? Давайте $3500 вывод кыламын. $3500. И тезер кошелегиме жазамын. И продолжить кыламын достор. Так, все. Запрос на вывод успешно отправлен достор. Бүгүнкү вывод кылган акчабыз. Так, запрос 23:45 болду. И 00:12 да. Приблизительно канча убакыт болду? Примерно 20 минут да. 20-25 жарым сааттын ичинде балансыбыз бул жакта вывод завершен болуп турду да. Мынакей 3,5 миң вывод кылдым жаңы эле. И биринчи вывод целим 1 миллионго жеткен баштагандан бери мынакей 150 миң көрсөткөм да силерге вывод кылганымды. Тоже тезерге вывод кылганмын. И бул жакта завершен. Азыр Binance'га киребиз и кошелекту карайбыз, түштүбү же түшпөдү бул баланс. Binance'га киребиз телефондон, мынакей USDT. Так, мынакей бүгүнкү вывод 00:08:03:22 плюс $3501 дагы кошуп бериптир да. Вот транзакция. Ушундай достор, бүгүнкү неделябыз ушундай болду. Прибыль 3500, ошондо получается $5000 вывод кылдым да. И баланста дагы $4649 калды. Уже как бы миллионго жетиптирмин да. Миллион уже целиме жетиптирмин. Дагы еще $7000 жетишим керекмин да. $6-7 да. Ошо менен ровно миллион сом болот. Ушундай достор, обучение жана ушундай акча тапкыңыздар келсе, ссылканы видеонун астына калтырып коемун. Өзүм телеграмда ошол жакта полностью обучение торговляларыңызды
стримдерибизди ошол жактан көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Султан, эми кийинки видеороликте көрүшөбүз. Кийинки видеороликте дагы торговля кылып, возможно кийинки видеороликте тоже полный сумманы вывод кыламын да. Вот. Лайктан басабыз, каналга катталабыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.